12 декабрда бүткүл прогрессивдүү адамзат улуу ойчул, гуманист жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн белгилейт. Бул күн Айтматовдун урматына улуттук адабият күнү катары жарыяланган. Эгер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо 2020-жылы 92 жаш курагын белгилемек. Чыңгыз Айтматов аң сезимибизди руханий асылдуулукка суугарып, дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууга зор салымын кошкон кыргыздын улуу инсаны. Ал 1928-жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келип, 2008-жылы дүйнө салган. Ата-бейит мемориалдык комплексинде жазуучунун жакындары, санаалаштары, маданият жана бийлик өкүлдөрү баштаган жоон топ Айтматовду эскеришти. Алар жазуучуга гүл чамбар коюшуп, Куран окушту. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Айтматовдун аалымы тууралуу жана аны менен жеке мамилеси тууралуу сөз кылды. Айтматов ушинтип койчу экен, мынтипчи кыла турган канча иштер турат депчи. Элестетип көрүңүз, Айтматов ошончо эмгек кылып, дагы өзүнө ыраазы болгон эмес экен да, канча иштер турат деп. Анан да бирден укканмын, азыр ар бир кыргыз бир 4-5 башка өлкөнүн жаран ишин кылыш керек депчи, ошончолук деңгээлде иштешибиз керек деп. Анан тил үйрөнгүлө деп көп айтчу экен. Ушу өмүр бою бир компьютерде китеп жаза албаганын өкүнгөн экен. Ушундай бир анан машина айдаган эмес, билесиздер да, эч качан машина айдаган эмес, ушундай бир сырлар болгон да. Анан абдан бир жаш баланы дагы жаш бала деп мындай теңсинбей койбой, ошонун деңгээлине түшүп, ошону өзүнөн бийик койгон бир айкөлдүгү бар эле Айтматовдун. Анан карасаңыз канча жолу сындады, канча жолу көңүлүн оорутtu, мисалы кээ бир гезиттер сындап чыгат эле, бирок бирине да жооп жазган эмес. Ошончолук бир даражасы бийик адам экен да. Айтат го, чын жакшынын дейт ачуусу бар кеги жок дейт, теңдеши бар, тең тушу бар теңи жок деп коет. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев Айтматов менен кол алышып учурашкандан тартынганын айтып, анын даражасын бийик көтөрүп, тоого, күнгө теңеди. Биз эмес, дүйнөнүн баары сыйлайт, жалгыз эле кыргыз. Ошону түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн Айтматовду дүйнө жакшы көрөт? Эмне үчүн? Мисалы, Россиянын канча Айтматову бар мисалы, канча Толстойдон бери, Пушкинден бери эмне деген гений жазуучулар бар. А биздин Айтматовду эмне үчүн алар ошолордун катарына кошот? Тетиги чокуларды карайбыз го, күндү, айды. Биз ошондой болчубуз. Биз студент кезибиз. Студент кезде эле жулунуп барып китептерин алып Айтматовго автограф алып жүргөн болчу. Бирөөсү Айтматовдун жанына бара албай сүрдөп, бер жактан карап алып анан кетчүбүз. Актер Аскат Эрбаев Айтматовдун адабияттагы орду жана алган таасири тууралуу сөз кылды. Мен бардык эле чыгармаларын окуганда таасирденем, толкунданам, кубанам, башка бир дүйнөгө кеткендей болом. Бир эле чыгармасын 2 жолу же 4 жолу же 5 жолу окуганда 5 жолу тең башка кыр чыгат, башка жүз чыгат, башка көз караштар пайда болот жашоого. Ошон үчүн Айтматовду тажабай эле канчалык көп окуй берген сайын ошончолук ички дүйнө байыйт, ошончолук ички дүйнө тереңдейт. Мен окурман катары Айтматовдун чыгармаларын жаштарга коркпой, катуу мындай гарантиясы менен эле сунуштай алат элем да. Ошон үчүн Айтматовдун бардык эле чыгармаларын окуганда мен аны мисалы Кыяматты мен окуганмын, аны эми окуйм, башкасын окуйм дебеш керек. Кыяматты дагы окуса дагы болот. Жамиляны 75 жолу окуса болот. 1000 жолу окусаң деле Айтматовдун чыгармаларынан улам окуган сайын жаңы нерселер, жаңы ачылыштар, жаңы жүздөр, жаңы көз караштар пайда боло берет. Ошондой эле бүгүн Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунда залкар жазуучунун эстелиги ачылды. Ага окумуштуулар, депутаттар, коомдук саясий ишмерлер жана жазуучунун бир туугандары катышты. Жазуучунун карындашы Роза Айтматова эстелик абдан жакканын билдирип, тирүү кезиндегидей болуп турганын айтты. Келип эле Чыңгыз Төрековичтин эстелигин көрүп, мага абдан жакты. Ушундай бир тирүү кезиндегидей болуп турат. Мен эми баарыңардын атыңарды айтпайын. Ушул эстеликти орнотууга, ушул жерге койгонго аракет кылган, аралашкан окумуштуулардын баарына терең ыраазычылыгымды билдирем. Биздин Айтматовдордун үй бүлөсүнүн атынан баарыңыздарга ыраазычылык, анан келечекте ийгилик.
Ысык көл форумунун вице-президенти Асөл Малдыкматова эстеликтин ачылыш аземине келди. Ал биздин негизги максатыбыз Айтматовдун чыгармаларын жаштар таанып билип, сүйүп окушу. Ал үчүн дүйнө жүзүнө жайылтып келе жатабыз, деди. И сегодня, конечно, наша задача популяризировать творчество Айтматова для того, чтобы юные современники знали, любили, восхищались и прежде всего читали. Это очень важно, ведь книги — это настоящие друзья, а книги Айтматова — это глубокая философия. Эл аралык Айтматов ассоциациясынын вице-президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, киноактер, режиссер, бетме-бет тасмасында Исмайылдын ролун жараткан Одуракаев Бусурман Чыңгыз агай адабиятка, киного, театрга, сүрөтчүлөргө аябай чоң мурас, байлык калтырып кетти деп өз оюн билдирди. Экинчи өмүрүн, кинодо өмүрүн узарткандардын бири ошол башында турган Болотбек Шамшиев, Төлөмүш Океев, Бакыт Карагулов, Марат Сарыулу, анан көптөгөн актерлор. Жалаң эле Кыргызстанда эмес, жалпы эле Казакстанда дагы артык окшогон режиссер Танабайды тартты, Италиядан, Германиядан, мына Жамиланы уже 4-чү жолу тартышы фильм кылып. Бул бекеринен эмес. Ошон үчүн кино жагынан дагы, театр жагынан дагы, адабият жагынан дагы, сүрөтчүлөр жагынан дагы Чыңгыз агай бизге аябай көптөгөн мурас байлык таштап кетти. Нурзина Исаева филология илимдеринин кандидаты, Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун бөлүм башчысы эстелик кимдер тарабынан демилгеленип, кайсы скульптор тарабынан жасалганын айтып берди. Ошондой эле ал Айтматовго арналган кабинет менен кеңири тааныштырып кетти. Абдажан Амантуровичтин демилгеси менен ошол Чыңгыз Төрөкуловичке ушул биздин академиянын алдына эстелик коюу демилгеси көтөрүлгөн. Анан биздин кыргыз илимпоздорунун агай академик илимпоз илимдин докторлору бар, профессорлор бар, ошол агайлардын колдоосу менен ушул эстелик даярдалып Илимдер академиясынын алдына коюлду. Бул скульптуралык комплекс деп коюшат экен, таштын бетине чапталган инсталляция деп коет экен, анын кандай аталышта болот, аны адистер так айтышар. Бирок менин түшүнүгүмдө ошол скульптуралык комплексти макетин бир 2 айдай талкуулап, образды изучать этип, образды өздөштүрүп даярданышкан экен. Анан бир айга жетпеген убакыттын ичинде ушул Шекербек деген скульптор бала өзү автор экен. Анан буларда аткаруучу деп коет экен, Айбек деген дагы бир бала өзүнчө аткаруучу деп коет экен. Анан чыгармачыл 5-6 баладан турган чыгармачыл топ иштеп, ушул бир айга жетпеген убакыттын ичинде ошол эстеликти жасап беришти.